Менин атым Ибраим Пали Дубанович. Беште Московский районда Бештерек айылында жашоочусумун. Мен эжекемден маалымат алдым. Эжекем ушундай бар экен деп Гүлбайра деген мен телефонун берди. Ошол аркылуу сүйлөшүп бир келдик. Келип экинчи жолкусунда акчаны алып келип төгүп 25% төгүп кеттик. 2 миллионго договор кылып. 3 ай ашык, 4 айга аз жетпей өчүртүм жетти да. Март, апрель, май, июнь уже 3 ай ашыгыраак да уже өчүртүм жетти да. Айына меники 6 айдыкын төгүп койгонмун. 3 айдан бөлүп 2 жол августка чейин төктүм. Мындан кийинкиси 14.070 сомдон айына төгүлө турган болду. Жана 2.000 сом кошулганда. Ошого кошулганда 14.070 сомдон төгөс деди. 9 жыл 10 айда бүтөт деди. Ошол төгүлүп бүтөт деп ушун эме айтып берди да. Бухгалтер эсептеп турам, ушунчадан туура келет экен. Анан ушуга макулсузбу деди, макулмун. Өзү 15.000 мен 6 айга төкпөгөнүмдө 15.000ден айланып калат эле да, 15.000 14.500ден айланып калат эле. Мен 6 айдыкын төгүп коюп, ошондой болуп алынып калды да, азайып калды. Бул Алланын буйругу, мен көп жерди кыдырдык, Алланын буйругу экен, ошол үй жакты, акчасы да туура келди, көңүлгө да тартты, ошол үйдү алдык. Кайсы жакта? Немеден алдык? Рабочий городоктон алдык. $27.000 алдык, 2 миллионго кошуп, өзүбүз кошуп, калганын төгүп алдык да. Өзүңүздөр да акча кошкон экенсиздер. 200.000 ашыгыраак акча коштук. Бул жак 2 миллион берди, 2 миллион 270 канча миң болду да, общий баары. Этажкадан Ихлас компаниясы салган экен. Бир комнаталуу, ремонту жакшы. Көңүлгө ошол туура келди. Даяр, баары эле жашай турган. 41 квадрат метр. Өзүбүз тандадык. Биздин убактыбыздын көбү 8-июнда айткан, үй карагыла деп, өчүртүңөр жетти. Үй карагыла деди, убакыттын көбү ошо үй издеп кетип калды. Анан өзүбүз тандап жүрдүк. Анан көргүлө деп өздөрү бир сүрөттү көрсөттү. Ушунда бир көргүлө таппасаңар деди. Ушундай келип атышат, көргүлө деди. Алар туура келбей калды бизге, району туура келбей калды. Анан башка немени алдык да. Ошол туура келди. Бүгүн Кудай буйруса документтери бүттү да. Ал хозяинди чакырып келдик. Түшүнүктүү бала экен, өзү грамотный бала, келип түшүнүп эле макул болду. 2 миллион азыр эсептеп берип атышат. Бүгүн калганы биз бердик. Кагазга кол коюп атканда ошо договордо калганын акчасын биз беребиз, 2 миллион кооператив берет дедик, азыр берип атат. Ал деле ыраазы. Болуп калабы, болбой калабы деп анан көрүнгөн ар кайсы туугандардан, уккандардан деле видеолорун көрсөтүп, мындай алдамчыларга попал болдуң дегендер деле болду. Мына бирок чынында алдамчы эмес, чыныгы. Ошол азыр биз деле 80 миң төгүп атпайлыбы эмгек акысы деп. Бизге жаккан жери бул процент эмес, эмгек акысы. Эмгек акы бардык нерседе бар да, эмгек акы болуш керек. Анан эмгек акы дегенинен бизге жакты. Эгер процент болгондо келбейт элек. Шариатка ылайык эмгек акы ар кайсы нерседе баарында бар да эмгек акы. Бекер эч ким иштебейт. Ошо 580 миң төккөнү 80 миң эмгек акы делип айтылды. Бизге жакшы ошол жакты да, процент эмес. Эмгек акы деп алганы жакшы болду да.